Мурунку президент Аскар Акаев Кыргызстанга келе турган болсо суракка чакырылат. Мындай билдирүүнү Башкы прокуратуранын маалымат кызматы таратты. Башкы прокуратуранын маалыматында Акаевдин үй бүлө мүчөлөрүнө, жубайы Майрам Акаевага, уулу Айдар Акаев жана күйөө баласы Адил Тойгонбаевга карата козголгон кылмыш иштери айтылат. Алардын аракеттеринен өлкөгө бир нече миллиондогон зыян келтирилген. Майрам Акаева башкарган Мээрим кайрымдуулук фондусунун ишмердүүлүгүн текшерүүнүн натыйжасында 30га чукул иш козголуп, мамлекетти 64 миллион сомдук чыгымга учуратканы такталган. Өлкө менчигине ондогон имарат кайтарылган. Аскар Акаевдин мурунку күйөө баласы Айдил Тойгонбаев шылуундук кылган, салык төлөөдөн баш тарткан, монополиялык аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, сыртынан 20 жылга эркинен ажыратылган. Мындан тышкары мүлкү конфискацияланган. Ошону менен бирге сот Манас эл аралык аэропортунун пайдасына 10 миллион доллар өндүрүүгө милдеттенди. Ал эми Айдар Акаевдин үстүнөн 4 кылмыш иши козголуп, келтирилген зыян 3 миллион долларга бааланган. Анын күнөөсү дагы 11 иш боюнча аныкталган. Кыргызстандын туңгуч президенти Акаевдин келемдеген билдирүүсү коомчулукта кайчы пикирлердин жаралуусуна түрткү болду. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев Акаевга каршы козголгон олуттуу кылмыш иши жок. Ал качып кеткенден бери 15 жыл өттү. Анын Кыргызстандын тарыхында бөтөнчө орду бар. Ошондуктан ага саясий кечирим берүү керек деген пикирди карманууда. Эми мындай формальный анын Акаевдин үстүнөн эми эч бир кылмыш иши жок да. Мен билгенден. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор эми анын келгени менин оюмча мындай саясий кырдаалды деле өзгөртө албайт. Анан кийин чынын айтканда эми баягы биз мындай адамгерчиликтүү кандайдыр бир башкаруу системасын түзүшүбүз керекпи деп ойлойм да. Эми ал киши деле карыды да эми. Бирок Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев профессор Акматалиевдин пикирине караманча каршы. Кыргызстандагы үй бүлөлүк кландык башкаруунун башатын Акаев баштап кеткен. Ошондуктан ал келсе мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышы керек дейт ал. Мындай да Кыргызстандын тарыхында Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин орду бирдей эле. Бири жакшы, бири жаман эмес. Экөө тең мамлекет башчы болгон, экөө тең Кыргызстандын тарыхында үй бүлөлүк авторитардык бийлик, семейный, клановый бийлик орнотуп, Кыргызстандын байлыгынын таланып толонушуна өөгө түзүшкөн. Ошон үчүн экөө тең революциянын натыйжасында, элдик революциянын натыйжасында сыртка качып кетишкен. Анда Акаев келе турган болсо Бакиев да келиш керекпи? Көп сөз. Булардын Кыргызстандын элине жасаган чыккынчылыгы тууралуучу көп сөз. Аны айтып отурсаң бир күн керек. Ошон үчүн менин оюмча мыйзамдуу аракет болуш керек. Аскар Акаев Кыргызстанга кайтып келүү ниети бардыгын мурдагы интервьюларында деле айтып жүргөн. Бул жолу ал мекенине кайтып келүүгө катуу камылга көрүп жаткандай. Ошондон улам айрым саясатчылар Акаевдин келишине саясий кырдаал түзүлдү деген пикирди карманышууда. Деги эле Акаев убагында көп нерселер болгон. Анын саясий жоопкерчилиги сөзсүз түрдө бар. Бирок анын астында иштеген бир да адам соттолбой, камалбай, анан кийин өзүнө гана карата күнөө коюу бул өзүнчө эки кош стандарттуулук да. Ошондуктан башка адамдар соттолбогондон кийин, аларга эч кандай күнөө коюлбагандан кийин Акаевге карата биз дагы саясий жоопкерчилик бар деп айтып келебиз. Авторитаризм орнотуу боюнча, үй бүлөлүк башкаруу боюнча. Бирок кандайдыр бир кылмышка тете иш болду деп эсептебейм. Жана аны камакка алуу болгонго да болбойт деп ойлойм да. Ал эми профессор, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев Акаевдин качып кеткенине 15 жылдын жүзү болсо да, эл аны кечире элек. Анткени Тоо-Кен тармагындагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген келишимдер Акаевдин учурунда башталган. Ошол үчүн анын кайтып келиши опурталдуу кырдаалды жаратышы мүмкүн дейт ал. Ал кишинин баштаган иштеринин зыяндуулугу кийинки президенттер тарабынан дагы күчөп олтурду да. Ошол эле кем байлыктар, ошол эле баягы эмгек миграциясы, ошол эле коррупциянын гүлдөп өсүшү. Эгерде андан кийин дагы бүгүнкү күнгө чейин балким
кандайдыр бир оң жолго түшө турган иш кылсак, Акаевдин терс жактары бир аз билинбей кала белер. Мисалы үчүн жөнөкөй элдин ичинде кандай сөз болуп атат Акаев жөнүндө? Жөнөкөй элдин ичинде мамлекеттин баарын ошол баштап кетип, мынакей эмдигиче түзөлгө түшө албай жатабыз деген. Ошондуктан менимче абдан чоң бир саясий тобокелчилик болот деп ойлойм. Жакында эле Акаевдин кызы Бермет Акаева Кыргызстанга тоскоолдуксуз келген. Белгилей кетсек, мурунку президенттин үй бүлөсү 2005-жылы 24 мартта болуп өткөн окуялардан кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Башкы прокуратура үй бүлө мүчөлөрүнүн кээсин камакка алуу чечимин чыгарса, Айдар Акаевга, Адил Тойгонбаевга жана башка туугандарына эл аралык издөө жарыялаган.